Президент Садыр Жапаров Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин маарекелик жыйынына катышат. Бул тууралуу кабар агенттигине президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынан билдиришти. Жыйын үстүбүздөгү жылдын 8 майында Москвада өтөт. Маалымат катары айтсак, Жогорку Евразиялык экономикалык кеңеш регионалдык экономикалык биригүүнүн эл аралык уюму. Анын курамына Кыргызстан, Россия, Беларусь, Казакстан жана Армения кирет. Созак районунун аймагында контрабандалык жүк ташуучу жер астындагы туннель табылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык 19 мартта УКМК кызматкерлери тарабынан миграциянын жана контрабанданын мыйзамсыз каналдарын аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө жүктөрдү жана адамдарды мыйзамсыз ташуу үчүн колдонулган туннель табылды. Аталган туннель Жалал Абад облусунун Созак районунун Бегабад айылынын тургунунун үйүнөн, тагыраагы Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик чекарасына жакын жерде табылган. Туннелдин тереңдиги 15 метрде, жалпы узундугу 130 метрде. Кыргызстандын мамлекеттик чекарасына чейинки узундугу 50 метрде, ал эми бийиктиги 1 метр 70 сантиметр түзөт. Аткезчилик каналын уюштурган үчүн 1986 жылы туулган үйдүн ээси А кармалды. Учурда УКМК кызматкерлери тарабынан туннелди эксплуатациялоону уюштурууга катыштыгы бар башка адамдарды, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чекарасын мыйзамсыз кесип өткөн адамдарды жана мыйзамсыз кирген товарлардын түрлөрүн аныктоо боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. УКМК жарандары жана жеке жактарда аталган кылмыш тууралуу кошумча маалыматтар болсо, экрандагы номерлер аркылуу байланыш билдирүү жөнөтүп коюуга чакырат. Дыйкандар жазгы талаа иштерин ийгиликтүү өткөрүү үчүн күйүүчү майлоочу май менен 100% камсыз болот. Бул тууралуу Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясынын жетекчиси Канат Бегешатов биринчи радионун эфиринде билдирди. Анын айтымына караганда, республика боюнча дыйкандар айыл чарба иштерин башташты жана жыл сайын талаа иштерине күйүүчү майлоочу майдын көлөмү канча деген суроо жаралат. Биз жыл сайын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү, Өнөр жай министрлиги менен керектүү көлөмдөгү күйүүчү майлоочу майды жеткирүү боюнча келишим түзөбүз. Быйыл да келишимге кол койдук. Анын негизинде күйүүчү майлоочу майды керектүү көлөмдө жана үзгүлтүксүз жеткирип берүүгө кепилдик алдык. Быйылкы жазгы талаа иштерине 100 000 тоннанын тегерегиндеги күйүүчү майлоочу май керек болот. Тынчсызданууга негиз жок. Керектүү запас бар, деди ал. Бүгүн саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев улуттук госпиталдын базасында Элеман мамлекеттик дарыканаларынын ачылыш аземине катышты. Бул тууралуу ведомстводон маалымдашты. Министр өз сөзүндө саламаттык сактоо министрлигинин калкка жеткиликтүү жана сапаттуу дары-дармек менен кызмат көрсөтүүгө умтулуусун баса белгиледи. Элеман дарыканалары калкка өлкөдөгү жеке дарыканаларга салыштырмалуу 10-15% арзандатылган. Жеткиликтүү баадагы дары-дармектердин түрүн сунуштайт. Белгилей кетсек, республикада бардыгы болуп 77 мамлекеттик дарыкана иштеп, жеткиликтүү баада сапаттуу дары-дармек менен камсыз кылууда. Мындан тышкары Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы аркылуу эндопротездөө, стенд коюу сыяктуу жогорку технологиялык медициналык кийлигишүүлөргө муктаж бейтаптар, керектүү протездер жана стендтер менен камсыздалат. Кыргызстандын бардык аймагында рулда талашындагы профилактикалык багытта рейдтик иш-чаралар өткөрүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармаларынан билдиришкендей, рейд коомдук коопсуздукту сактоо, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, жол кырсыктарын алдын алуу жана аны болтурбоо максатында бүгүнкү күндөн тартып март айынын аягына чейин өтөт. Рейдтик иш-чара учурунда айдоочуларга, жөө жүргүнчүлөргө жол эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштери күчөтүлүп, айрыкча ылдамдыкты ашыр айдагандарга, автоен баштык жасагандарга жана мас абалында башкарган айдоочуларга катуу чаралар көрүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бардык айдоочуларды жол эрежелерин так сактоого чакырат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Азирети муфтий Абдулазиз Закиров Ирандын элчиси Голям Хосейн Ядегари менен жолугушту. Муфтияттын басма сөз кызматынан билдиришкендей, жолугушууда тараптар бири-бирин ыйык Рамазан айы менен куттуктап, кыргыз-фарс кызматташтыгын чыңдоо, маданий алакаларды бекемдөө боюнча пикир алышты. Абдулазиз кары Закиров атайын убакыт бөлүп зыярат кылган ирандык делегацияга ыраазычылык билдирип, иштерине ийгилик каалады. Жолугушууга Ирандын Кыргызстандагы элчисинин орун басары Мустафа Кебритчи, маданият өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Абузер Тогани, Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийдин орун басары Асан Сыргабаев, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аппарат жетекчиси Азамат Исмаилов, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Максат Атабаев, муфтийдин кеңешчиси Белек Жапаракунов катышты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги сел коркунучуна байланыштуу чукул билдирүү таратты. Ведомствонун маалыматына караганда 21-22 мартта туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан локалдуу нөсөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын Тоолу жана төө этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги селдин алдын алуу максатында үй жанындагы чарбактардагы арыктарды, дренаждык каналдарды тазалоо зарылдыгын эскертет.
Орто Токой суу сактагычына 1.200.000 чабак кое берилди. Бул тууралуу Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык Сига Лудога балыгынын чабактары Балык чарба департаментинин Тоң балык заводу мамлекеттик ишканасы тарабынан кое берилди. Бул иштер балыкты сактап калуу жана санын көбөйтүү максатында 3 жылдан бери жасалып келе жатат. Баштапкы салынган чабактар азыркы тапта салмак алып сатууга жарап калган. Улуттук илимдер академиясынын изилдөөсүндө суу сактагычта балыктар жакшы өсө тургандыгы аныкталган деп айтылат маалыматта. Ар бир үйдүн аскартоосу болгон аталар абызга аман болсун деп. Бишкекте мамлекеттүүлүктүн 100 жылдыгынын урматына аталар күнүн белгилөө максатында кырк уруунун башчылары, аксакалдар, эл өкүлдөрүнүн катышуусунда коомдук талкуу уюштурулду. Иш-чаранын негизги максаты аталардын баркын көтөрүп, урматтоого кыргыз элинин санжырасын, каада салтын, нарк-насилин жеткирүү болуп саналат. Бүгін аталар майрамы, аталар күнү деген жакшы коомдук демилге болуп атат. Бул демилгени депутаттар да колдоп, аталар күнүн белгилөө боюнча мыйзам долбоорун жазып атышкан экен. Мыйзам долбоору азыр коомчулукта жалпы талкууда турат. Экинчиден ушул аталар жөнүндөгү баалуулуктарды, аталар жөнүндө аздектелген ыйык бийик сөздөрдү айтуу, аталарга да өзгөчө көңүл буруу, аталардын коомдогу, үй бүлөдөгү мамлекеттик орду тууралуу кеп кылып туруу, жылына бир жолу эмес күнүгө айтсак да аздык кылат. Бирок атайын ушундай күндүн болушу дагы ушул саясатты идеологиялык жаатта дагы көп жакшылыктарды алып келет деп ойлойм. Мына бүгүнкү иш-чарада ошол коомдук талкуу да болуп атат. Жакшы сөз да болуп атат, Ноорузга байланышкан ыйык майрам болду. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Медербек Алиев Кыргызстанда 15 мартта аталар күнү деп жарыялоо жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Документке ылайык демилге коомдун өнүгүшүндө аталардын ролун жана кошкон салымын тааныйт. Ошондой эле үй бүлөнү чыңдоого жана үй бүлөдө эркектин жоопкерчилигин жогорулатууга багытталып, балдарды тарбиялоодо аталардын активдүү катышуусун колдойт. Кыргызда атанын орду бийик, ата бул асказоо, таянартуу, ата бул дөөлөт. Бул мыйзам долбоору жөн гана аталарга сый урматтуу билдирүү эле эмес, сый урмат менен кошо эркектердин, мырзалардын, аталардын коомубуздагы үй бүлөдөгү жоопкерчиликти дагы жогорулатууга багытталган. Себеп Кыргызда эзелтен бери ушундай болгон, эң жогорку баалуулуктар бул ата жана эне. Бул мыйзам менен биз ата менен энени карама-каршы койбошубуз керек. Ата дагы, эне дагы Кыргыздын улан кыздарына бул бир куштун эки канатындай. Негизи аталар күнүн белгилөө идеясы журналист Элнура Кулуевага таандык. Иш-чараны өткөрүүнүн корутундусу мазмуну жагынан үй бүлө институтун жандандыруу, үй бүлөдө атанын ордун бекемдөө. Долбоордун негиздөөчүсүнүн айтымында бүгүнкү күндө 30дан ашуун мамлекеттерде дал ушундай атайын аталар күнү белгиленип келет. Бул күндү майрамдардын катарына киргизүү менен коомдогу аталарга болгон жек көрүүнү басаңдатуу идеологиясы жатат. 2 жыл мурун Россиянын президенти Владимир Путин ошо атайын жарлык менен аталар күнүн белгилептир да. Мындан тышкары Америкада да аталар күнү бар экен, 30 өлкөдө аталар күнү бар экен. Ана акыркы кездерде 30 жыл аралыгындагы ушул тең укуктук деген саясаттын алкагында ушул аталардын кадыры өтө төмөндөп кетиптир да. Мына ушул максатта биз аталар боюнча концепция жаздык эле. 1,5 ай социалдык тармактарда ушул атанын кадырын көтөрүү боюнча чоң иштер жүрдү. Ошол иштердин негизинде биз Жогорку Кеңештин депутаты Медер Алиевке сунуштадык эле. Ушул аталар күнүнө аталарга болгон ызат урматты көтөрүү. Анын үстүндө акыркы кездерде аталардын зордуктоо, аталар кандайдыр бир аялдардын уруп сабоо, балдардын уруп сабоо боюнча бир чоң тенденция кетип калды да. Аталарга болгон бир жек көрүү сезими пайда болгон үчүн мына ушул идеологиялык багытта ушул мыйзамды сунуштаганбыз. Талкууга жерлерден келген 40 уруунун аксакалдары да катышты. Алар бул долбоор аталардын кадыр баркын көтөрүүдө мыйзамдуу түркүк болот деген терең ишенимде экенин билдиришти. Ана мынау аталар жолу деген бул эми ушуга келишибиз керек эле да. Бул ушул биздин эгер ушуга чейин кыргыз эли ынтымакта, биримдикте, улуулукта сакталып келген болсо, ошону аталар, ошо аксакал аталар, ошолор өзөк болуп, өзөктү касиет жолунан алып, ошону өзөктү бириктирбей, өзөктү чачыратпай, ошо элди чачыратпай бириктирип кармап келген да. Мына ошонун азыр мынакей бүгүнкү заманбап мыйзам ченемдүү багытында мына ушул нерсе башталып турат да. Муну мен абдан колдоймун. Бирок бир нерсе бар. Кыргыздын өзүнүн жашоо турмуш биримдиги асыл ойдон, ак сөздөн, адал иштен турат. Асыл ойду аксакалдар айтат. Ошону ак сөздү акындар таратат.
Анын ичинде да ошону аксактар, алдар ошону акындар да ак сөздү тараткандарды баамдап, багыттап турат. Бүгүнкү күндө аталган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Азырынча аталар күнү деп эсептелчү так күн белгилене элек. Айта кетчү жагдай, мыйзам долбоорунда сунушталган аталар күнү эс алуу күнү деп эсептелбейт. Жанара Абдуллаева, Майрамбек Асанов, Азия ТВ, Бишкек. Ыйык Орозо айында Санжыралуу Ноорус майрамында кыргыздын мекенчилдер тобу 40 курусу кайнаткан ынтымак сүмөлөгү салтанаттуу иш-чарасы Борбордогу этнокомплекстердин биринде өткөрүлдү. 1 тонна 200 литрлик казанга сүмөлөк кайнатылып, элди биримдикке ынтымакка чакыруу иш-чарасы майрамдык маанай менен коштолду. Биринчиден ушул бардык кыргызстандыктарды келе жаткан ушул Ноорус майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайт элем. Бул эзелтеден бери келген ушул биздин каада салтыбыздын алкагында атайын ушул майрамдап келген майрамдардын бири. Бул ушул жаздын келиши бир жагынан болсо, экинчи жагы ушул үлүштөр мол болсун, жаңы жер жарылып, биздин ушул молчулук болсун, токчулук болсун, аманчылык болсун деп ушун атайын мындай кыргыздар белгилеп келип жаткан. Улустун улуу күнү Ноорус майрамынын урматына уюштурулган бул самалык 7 жылдан бери байма-бай өткөрүлүп келет. Иш-чара мамлекеттүүлүктүн 100 жылдыгын өз ичине камтып, элди биримдикке, ынтымакка чакыруу максатын көздөйт. Ыйык Рамазан айында ынтымактын азыгы болгон сүмөлөк фестивале 20-21 март күндөрү өзгөчө шаан шөкөт менен белгиленди. 7 жылдан бери ынтымак сүмөлөгү даярдалып жүрөт. Биз Орто Азияда ынтымак фестивалын ушул Кыргызстанда бренд кылып алсак деп атабыз. Бүгүн ушул 1 тонна 200 литрлик сүмөлөк кайнатылып атат. Бул жерде 40 уурунун өкүлдөрү да катышып атат. Анан ушул аталар долбооруна да 40 уурунун башчылары, өкүлдөрү келип, ушул атанын орду боюнча өздөрүнүн сөзүн сүйлөп беришет. Бүгүн аталар сөзү деген проектибиз ушул. Ынтымак сүмөлөгү этнофестивалына Сурия Осмонкулова экинчи ирет катышып жатат. Ал былтырда рекорд болгон 1 тонна 200 литрлик сүмөлөктү даярдоо иштерине катышкан. Быйыл 7-8 кыз болуп биригип, баштан аяк сүмөлөктүн буудайын өндүрүүдөн баштап бышканга чейинки убакытты көзөмөлдөйт. Анын айтымында бул жолку сүмөлөк үчүн 70 кг буудай өндүрүлгөн. Бүгүнкү иш-чара аябагандай жогорку деңгээлде ар бир коомдон келип отурушуп, өздөрүнүн боз үйлөрүн тигишип, сүмөлөктүн үстүндө иш-чара өткөрүп жатабыз. Сүмөлөктөн биз уже 7 кыз, 8 кыз болуп, ушу авторлор болуп, ушу жасап атабыз. Өндүрүп, аны деген жууп дегенде, бүгүн 70 килограмм буудай өндүрүлдү. 70 килограмм буудай өндөн. Азыр бул жерден көрүп турасыздар. 1 тонна 200 литрлик казанга биз сүмөлөк жасап жатабыз. Бул экинчи жолу жасашыбыз. Эме Дасме этнокомплексинен былтырда жасадым эле, быйыл да жасап жатам. Быйыл дагы абдан былтыркы караганда барган сайын жогорку деңгээлде аябай сонун өтүп жатат. Мусулман жаңы жылы аталышы менен коомдо кеңири тараган Ноорус майрамынын урматына уюштурулган сүмөлөккө жер-жерлерден ак сакалдар, ак элечек апалар келип, жумурай журт жуп болуп, казан кагып, майрамдык шаң менен кошо сүмөлөк бышырылды. Анда келгендер бата телегин белендеп, жаздын келиши менен жалпы элге жакшы калуусун айтышты. Анан эми ушул сүмөлөктөн пайдаланып мен өзүмдү айтып кетерим. Биздин Кыргызстаныбызга, областыбыз Жалал Абадка, 7 Дуанга, баардык баягы алдыңкы райондордон, алдыңкы областтардан эли журтубузга эл жолу каалайм, иштен ийгилик каалаймын. Ушул биздин быйылкы сүмөлөктө баардык жакшылыктар жетишсин деген оюмду билдиремин. Сүмөлөк кайнатуу салты жыл сайын Борбор калаада гана эмес, 7 областтын ар бир бурчунда уюштурулат. Жаз алды менен өндүрүлгөн экинчи сорттогу таза буудай, суу, un, май сыяктуу 4 азыктан пайда болгон тамак Нооруздун улуттук тамак ашы катары кылымдар бою даярдалып келүүдө. Ой чалчыкта, ой акшып кара келип, кончо эмес, аз ойланып, ой жүрөм. Анчалга каттым, ой болчу эмес. Жанара Абдуллаева, Майрамбек Асанов, Азия ТВ, Бишкек.
Ош областык төрөт үйүндө жарыкка келген 3 эмдин азыр абалы жакшы. Ата-энеси аларга мөлтүр, мүрөк жана айдар деген ысым ыйгарышты. 3 эмдин энеси Айсана Султанова буга чейин 4 эркек баласы болгондуктан баарынан да кыздуу болгонуна кубанып жатат. Кош бойлуулуктун 6-жумалыгында өзүгө түшкөнүмдө билдим, 3 эм экен. Анан ошол убакыттан баштап эле өзүбүздүн аймактык дарыгерлер менен тыкыр көзөмөлүндө болдум. Буга чейин 4 уулум бар эле. Булар менен азыр 7 болуп калды. Кыздарым жок болчу. Кыздарым менен эме кылып кубанычтамын. Кыздуу болгонума. Бизде генде бар. Мен апам эгиздин шериги. Бирок биз 5 кызбыз, 2 уулбуз, мен бир туугандарым. Бирок эч ким биздин кайталанбады. Через неме деп коет экен го, ошо кызымда 3-чүсүндө эгиз төрөдү. 4-чүсүндө 3-өн төрөдү. Ымыркайлар жакынкы күндөрү үйүнө чыгарылат. Айына бир аз жетпей төрөлгөн үчүн бир жумадан ашык дарыгерлердин көзөмөлүндө болушат. Биринчи баласы 2665 салмакта кыз бала. Андан кийинки 1 килограмм 700 ал уул бала. Үчүнчүсү 1900 кыз бала. 2 кыз, 1 уул болду. Балдардын акыбалы дагы биринчи төрөлгөндө айына жетпеген. Эрте төрөт болду. Азыркы учурда ушул биздин кызматкерлердин иш аракеттери менен, ушулардын мээнеттин аркасы менен азыркы учурда балдардын акыбалы дагы стабилдүү. Сизге аман-эсен төрөп алдыңызбы? Жактайбыз. 3 жылдан бери областык төрөт үйүндө 150 бала төрөлсө, 32си эгиз төрөлгөн. Ал эми 3 эм төрөлгөн алгачкы учур болууда. Ошол себептен 3 эмдин энесин оорукананын жетекчилиги да куттуктап, белектерин беришти. Бүгүн биздин ооруканада, ошонун ичинде төрөт стационарында аябай сүйүнүчтүү кабар, мындай жаңылык. Төрөгөндөн баштап эле ушул сүйүнүп отурабыз. Бир жумадан ашык убакыт өттү. Биздин ооруканада 3 эм төрөлүп, кубанычыбыз койнубузга батпай сүйүнүп аткан кезибиз. Жаңы төрөлгөн 3 эмден Ош шаардык мэриясы да кабар алганы келери айтылды. Жаш жубайлар мамлекеттик кызматта иштеп, учурда ипотекалык негизде үй алууга кезекте турушат. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.